Баткен шаарында ишкерлик менен алектенген Тынчтыкбек Умаровдун эмеректерди жасоочу чакан ишканасы бар. Мындагы жумуштун баары электр энергиясынан көз каранды. Жарык өтсө жумуш токтоп, бир күнү текке кетет. Бизге эми свет болбосо ишибиздин баардыгы эле токтойт да. Биздин аппараттар полный электр энергиясы менен иштейт. Анан өзү күн кыска болгондуктан свет өчө турган болсо бир күнү жөн эле өтүп кетип атат. Ошон үчүн светтин өчпөгөнү жакшы да бизге. Энергетикалык каатчылык бир эле Кыргызстанда эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүн каптап жатат. Өлкө башчысынын электрге болгон бааны көтөрүү керек деген демилгесин колдогон жергиликтүү эл мындай пикирде. Негизи президентибиздин электр энергиясы боюнча саясаты туура эле кетип атат. Майдан баштап 1 сом болот дегени уже нормалдуу эле көрүнүш. Баары бир кымбатташы керек эле. Анан 50 тыйын болуп светин жок отургандан көрө 1 сом болуп свет өчпөсө, кийинки жылдарга светти үзгүлтүксүз берип турса, бул жакшы эле иш деп ойлойм. Свет болбосо жаш балалуу бөбөктөр бар. Үй бөлөдө жаш бөбөктөр кыйналат. Караңгыда отурушка кыйналып калышат. Сондуктан энди неме деймин? Ошо 1 сом болсо 1 сом энди башка саганы көрүп жатарбыз энди. Баткен облусу боюнча 30 миңге жакын трансформатордук көмөкчү чордон бар. 1800дөн ашууну Баткен электр тармактар ишканасынын балансында. 1000ден ашууну жеке жактарга тиешелүү. Кышка даярдык, оңдоп түзөө иштери толук аткарылган. Ызгар суукта электр энергияны колдонуучулар көп болгондуктан жабдыктарга күч келип жатканы жашыруун эмес. Автоматиканын иштеп, ошол өчүп калып атат да. Ошону өчкөн учурда биз кайрадан ишке киргизгичекти 1 саат, 1,5 саат, 2 саатка чейин созулуп келатат. Биз акыркы 3-4 күндүн аралыгында ошондой аныктап чыктык дагы. Бүгүнкү күндөн баштап, мына азыр кечетен баштап, бүгүн уже график кыска мөөнөткө өчүрүү боюнча графиктерди азыр жарыяладык. Баткен облусунда жаңы конуштардын саны өсүп, жыл сайын электр тармактар ишканасынын балансына 1500 абонент кошулат. Аймакта жалпы 120 миң абонент бар. Анын 111 миңи калктуу абоненттер. Алардын ичинен 57.800 абонент 77 тыйындык тарифти пайдаланат.